Аксы районундагы Каражыгач айыл өкмөтүнүн башчысы бүгүнкү күнгө чейин шайланбай элди кыжаалат кылууда. Буга чейин 2 жолу шайлоо болуп, айыл өкмөт башчысын айылдык кеңештин депутаттары шайлай алышкан жок. Ошого байланыштуу мыйзамга ылайык айылдык кеңештин депутаттары тарап кетишкен. Мунун кедергиси айыл өкмөттүн бюджетинин өтө кечигип кабыл алышына алып келди. Учурда айыл өкмөт башчысынын милдетин мурдагы айыл өкмөт башчысы аткарып келүүдө. Эмне үчүн айыл өкмөт башчысын шайлоо кыйындыкка туруп жаткандыгын журналисттик иликтөөгө алып, жеринде айыл эли аксакалдар менен талкуулап келдик. Мен 5-жыл иштеп атам. 1 жылдан бери мен иштегенде депутаттар менен чогуу 4 жыл иштедим. Андан кийинки былтыркы жылы шайлоо болгон. Шайлоо болуп туруп, мен өзүм өкмөттүккө кандидатым койгон эмесмин. Бирок башка койгон талапкерлерди депутаттар жактырбастан шайлашпай койду да. Анан кечеги жакындагы шайлоодо дагы депутаттарга талапкерлер жакпады, кандай болду, дагы шайлаша албады. Ошол себептен баягы талапкерлерди туура келбеди, же биринин талапкери баягы кээ бирлер бул саясатташтырып атат. Бул өкмөттү мен шайлайм, бул өкмөттү сен шайлайсың дегендей дагы мемеде пештен алттан бөлүнүп алгандар да болуп калып атат да бул жерде баягы. Айыл өкмөтү жалаң кыргыздар экен да. Ооба. Башка улут жок. Жок, башка эч кандай. Ошон үчүн ыркыга келбесе керек аны. Жок, бул жерде талапкерлер же өтө күчтүү бардыгы, же бардыгы өтө мындай мемерек болгон себебиненби депутаттар талапкерлер жактырбай атат да. Бирок көп талапкерлер, Талапкерлер көп. Айыл өкмөт башчысы болуп иштейм дегендер четтен чыгат да. Ооба. Ошон үчүн баягы көп талаш бар жерде шайлоо кыйын болуп атса керек. Ошондой болуп атабы, ушу кечээде да шайлаша албады. Эми 13-майда дагы депутаттык шайлоо болот. Депутаттар азыр тарап кеткен бичиле. Тарап кетти. Өздөрү тарадыбы? Өздөрү мына 2 жолу өкмөт башчысын шайлай албады, тарап кетишти да. Каражыгач айыл өкмөтүндө биздин элдин турмушу мурункуга салыштырмалуу, башка айыл өкмөттөргө салыштырмалуу начар. Себеби бизде мына жер маселеси, үлүшкө тийген жерлер. Ар бир жанга 1 сотук, 1,5 сотуктан жер тийген. Андан кийин бизде эң бир көйгөйлүү маселе мына таза суу маселеси дагы ушундай болуп атат. Таза суу маселеси жок. Бир шор суу ичебиз. Мына авлаттын суун азыр жамгыр жааганда сел жүрүп, башка болуп кетет. Крандан суу чыгып атат го? Жок. Азыр жок. Эмне чыгып атат? Бу жерде чыгып атат. Карайгач айыл өкмөтүнүн сын участкасында жок. Мен Капчыгай участкасында биз ошондой бир киргил таза эмес шор суу ичебиз да. Эми таза сууга аракет кылышып атат. Мына азыр аким келип, чогулуш өткөрүп, бүгүн ошол таза суу боюнча чыгарып деп атат. Эми чыгышы мүмкүн. Булар кантип чыгарып алды? Булар эптеп мындан мурун биз деле тиги булактын сууну алып келген Каражыгач айылына. Эми ал кийинчерээк болбой калды да. Турбаларын казып кетишти, баягы сой жоголгондо. Осмонкул Кутманов 80 миң менен бир булактын суун алып келген. Кара ичкиге алып келген, муну адамдарга алып келген эмес ошондо да. Баягы эски завхозу болуп турган. Ошондой манан эми азыр элдин турмушу мурункуга салыштырмалуу бир аз жогорулап атат, бирок да эле болсо баягы көйгөйлүү маселелер толуп атат да. Мына бизде алып көрүң, мына айыл өкмөтүн шайлоо жөнүндө депутаттар шайлайт. Депутат деген 3 жолу чогулду, 3 жолу айыл өкмөтүн шайлай албастан кайра тарап кетишип атат. Ынтымак жок. Ынтымак жок. Бирди айтса, бири экини айтат, ошон менен жок болуп атат, ынтымак жок болуп атат. Мына азыр дагы коюшуп атат, 13-майда депутаттар шайлоо болот. Эми ушуга биз айттык, аксакал катары да айттык, балдар ынтымак кылгыла, уруу болуп бөлүнбөгүлө, бириккиле, кайра келип туруп ушундай бир мына ал кечейин айыл өкмөтүгө отурабыз. Мына эгин эгилиш керек беле, жайлоого көчүш керек беле, суу чыгарылыш керек беле, мындай бир помидор, жашылчаларды эгиш керек эле. Мына кече жакында суубуз чыкты каналды. Өзүбүз ручной каздык. Казып суу чыгарды кабилетибиз бар. Өкмөт башчысы жүрөт го бул? Жүрөт азыр. Убактылуубу бул? Бул эми ийе болуп турду, азыр 1 жыл болду. Азыр өкмөт башчысы. Буга барыбер экен да.
Erten başka hükümet bolsa bul ketip kaladı. Эми кандай кылса дейсем? Hem kандай kılış gerek ele? Kандай uşul bir mizam çekinde deputatlar birigip bir hükümeti şaylap Karacagaç aylı hükümetine içindeki bir salımın koşa turgan bir bilimdi, ilimdi, çarbanı bilgen adamdap geliş gerek. Anan işleş gerek. Hazır bayağıday büro yok, bayağıday temeki yok, bayağıday pakta yok, bayağıday mal bağış yok, temeki yok. Hazır mı ne? Barat kantorga barat kayra geledi. Al эми Аксакалдар Кеңешинин төрагасынын пикири айрым атуулдардын көз караштары боюнча ой жүгүртө турган болсок, кээ бири шайлоо саясатташып кеткендигин айтса, кээ бирлери муну демократиялык мүнөз катары сыпатташат. Аксакалдар Кеңешинин төрагасы катары айтсаңыз, ушул айылда элдин жашоо турмушу кандай? Ел өзүнөн өзү жашап жатышат, өзүнүн аракетин өзү соңу. Депутаттар тарап кетип турган, эмне болду себеби? Биздин депутаттардын ынтымакка келбей тарап кеткендигинин негизги себеби бизде мына ошол 21 депутаттын кандидатурасы 60га чейин чыгып кетип атат да. Анан баягы өзүнүн саясий деңгээли төмөн, мынагу өзүнүн мындай чарбаны түшүнбөгөнү деле, экономиканы билбегени деле, өзүнүн атын өзү жаза албагандар деле депутатка коюп алышып, конкурстан өтүп кетип, анан ынтымакка келише албай, бизде мынакей 3-чү жолу өкмөтүбүздү шайлай албастан тополоң болуп атабыз да. Мында эми азыр кечеги эртең 13-майыбызда дагы, майда дагы жергиликтүү кеңештерге депутат болот. Азыр 61 кандидат коюп алыппыз. Эми булардын ичинен албетте баягы бар, татыктуулар бар. Алар ушу өздөрүнүн койгон мугалимдердин арасынан мурда чарбалык кызматта иштеп жүрген кичине мындай төбөсү көрүнүп калган экономикасын мындай тилин күчтүү билген бизнесмен жигиттерибиз бар, элдин турмушун оңдой турган арасында. Бирок аз да. Аз. Эми эл өзү шайлайт да ма? Эл өзү шайлайт. Жек жаатка бөлүнүп атасыңар. Жок, андай жек жаатка бөлүнүү бизде жок. Эл өзүнө ушу реальный демократиялык мүнөздө шайлоо өтүп атат. Бирок акырына келип баягы айыл өкмөтүн шайлай турган мезгилдеги точкага, кульминациялык точкага жеткенде ынтымакка келише албай атат да булар. Ынтымакка келише албай атат. Эми азыркы иштеп аткан өкмөттү эле шайлап албайсыңарбы кайраны? Бул эми биз азыркы өкмөттү кайра шайлап алалы десек, бул өзүнүн кандидатурасын койгон жок биринчиден. Бул койбоду. Анан экинчиден жанагы бир мыйзам жогорку кеңеш тарабынан бир токтом кабыл алынып калбады эле бир. Эгерде 2 жолу шайлап депутаттар айыл өкмөтүн беките албаса, тетиги жактан Сооронбай Шарипович айтпады ачык эле. Эгер андай болсо мен ар бир шайлоого $8 миллион коротуп отурганын ордуна прямой назначение кылып эле бекитүүгө алып барамын, ушул ишке барамын деген да. Ошого бир жагы ошону карап отурбуз да, жогору жакта ушул эмеси мыйзамга эми конституцияны буза албайбыз экенбиз да. Эми силер депутаттарды шайлап, анан алар өкмөттү шайлагыча жылдын жарым өтүп кетип атпайбы? Акыркы вариант калды, бир гана вариант. Ушул айыл аксакалдарынын ичинен мындай бир влиятельный мурун чок партиялык кызматтардан мугалим болуп иштеген, же башка жакшы эмгектин алдыңкылары болгон атактуу эжекелерибиз бар, атактуу аксакалдарыбыз бар. Ушуларды чогултуп алып туруп, ошо райондук мамлекеттик администрацияга жогору жакка өзүбүз сунуш кылалы деген варианттарыбыз бар. Бир адамды тандап, бекем тандап, эч наразылык болбойсо, колунан иш келе турган. Эми демократия деп анан силер жылдын жарымы бүтүп калып атат да. Ошол элге зыян болуп атат да. Зыян болуп атат. Бул мыйзамды ошол эң туура эмес жери ошо конституцияда шайлоо боюнча мыйзамды туура эмес бекитип алган экенбиз да башында. Ошондон мурунку союз убагында эле өзүнө жаккан кадрын аким өзү тандап, түздөн түз бекитип койгондо бул нерсе болбойт эле. Жаз бүтүп атат. Май акыркы ай жазында. Бирок силерде өкмөт башчысын шайлабай депутаттар тарап кетип атпайбы? Мунусу да бир чоң көйгөй маселе болуп атат бизде. Эми саясат биз чындыгында өзүң жакшы билесиң. Мен алыстан бир 2 ооз сөз сүйлөйүн. 2002-жылы билесиң Аксы окуясы болгону. Ушул бүгүнкү азыркы жашап аткан коомду, системаны эңседик эле. Ал болбоду да, жасадык, кийин да жасадык, болбой калды. Анан азыркы ошо саясатташып калган эл адашып
азыр башка жолго түшүп алды да. Эми кандай кылып быйыл Кудай кааласа ушу 13 майда шайлоо болот, депутаттар шайлоо. Эми ал өзүбүзчө дагы аксакалдар эл айыл жеринен барып депутаттар менен жолугушуп, эл менен жолугушуп, айыл өкмөтүнүн башчысын депутаттар менен бирдикте шайланган депутаттар менен бирдикте. Айыл башчысын өкмөттү. Көрсөтүп мына ушул алып барат. Ушул өтөзүнө чыгат. Ушул бүгүнкү саясатты колдойт деп анан өзүбүз көмөктөшүп туруп анан кийин ошо баланы түртүп өкмөт кылбасак, депутаттардын ордуна коюп өзүнө койсок, бул иште да аксай тургансып тур. Себеби дегенде саясий партия бүгүнкү күнү өзүнүн миссиясын аткарбай атат, саясий партияларчы. Алар ушу бийликке, акчага, каражатка жетиш намалын кылышып, группа түзүшүп алып, улам өйдөлөшүп, эл менен чата ойлонгон жок, элдин тагдыры жөнүндө, турмушу жөнүндө. Эми 13-майда шайлай турган талапкерлериңер барбы, соттогон? Эми айтпайсың, эми баягы 36 тамган толук тааныганы дагы, гезит окуганы дагы, интернетке киргени дагы бар коюп алган. Азыр 61 талапкер бар. Бирок эл шайлайт да. Эми эл шайлайт. Эми элди дагы аксатып, башка жолго салып алган адамдар болуп атат. Адам деген эми буйлаланган төө дегендей законду. Адамдар деле буйланып калыптыр тамагынын айынан, кекирдегинин айынан. Эң оор жери мына ушул болуп атат. Маселе. Мына аймактар өнүкпөй калат анда. Эми аймактар биз эми гезитте басма сөздөрдөн окуп алып, коңшу райондор, коңшу областтарда өзгөрүлүп аткан экономикалык өсүштөр бизди таң калтырат. Эмне үчүн биз Ак Суу району биз ушуну аксап калабыз? Кантип эле аксап калабыз? Эми саясатташып калган элди дагы бир нукка ишке салыш керек болуп тур. Эми чындыгында Кудай кааласа Аксы өзү баягы Аксыда маселе көп эле аткарылбаган маселе бар. Бардыгы саясатташып жүрө берип биз Аксы районундагы элчи. Нугу экономикалык өсүш жактан, маданий өсүш жактан, деги эле саясий өсүш жактан артта калыппыз. Эми ушуну жолго коюшубуз керек. Кое аласыңарбы? Кудай кааласа биз дагы Сооронбай Шариповичке барып жолугалы. Бизди ооруга чалдыртып аткан бир маселелер бар. Ошол маселени коелу. Райондогу чарба мекеме ишканалардын жетекчилерин Аяка барбай туруп эле өзүңөр ушактан чечпейсиңерби? Эми бул маселе айылда элет жеринде чечилип турган маселе эмес. Себеби дегенде менин деңгээлимдеги адамдар 10 да. Мен пикирим айтсам, алар да өздөрүнүн пикирин айтып таңуулайт. Демек чаржайт болуп кетип атат. Бир башчы туруп алып, мындай кылалы деп туруп, жолго коймоюнча бул маселени чечиш кыйыныраак болуп тур. Бирок ошондой болсо да айылдык кеңештин депутаттары тараганга чейин айыл өкмөттүн быйылкы бюджетин кечигип болсо да бекитип беришкен. Эми кайрадан шайлоо болгон. Кайрадан шайлоо болуп, бизде 21 депутат шайланат. 21 депутат 13-майда шайлоо өтсө, июнь айларына ушу барып өкмөт башчыны шайлашат да. Өкмөттүн ишине бюджетке залакасы тийбейт абы? Эми биздин бюджетке тийбейт, бирок республиканский бюджетке залакасы тийип жатат. Бюджет бекитиле элек да. Биздин жергиликтүү кеңеш бюджети бекитип берген. Анткени булар таркаганга чейин сессия өткөзүп бюджетти бекитип алганбыз. Ал эми мына шайлоолорду өткөрүү боюнча жогорку республиканский бюджеттен ар бир шайлоо участкасында азыр бюджет бөлүнөт. Эми канча экенин мен так билбейм, ал бул жерде операторлор иштейт. Шайлоодо ыкы-тыйкы башталат да өзү негизи, туурабы? Эми депутаттарды шайлоо маселеси да чоң маселе болуп турат да. Ооба, азыр депутаттар шайлоодагы, эртең ошолор шайланып келгенден өкмөт башчыны шайлоодагы мен ушул айтып кеткем, ушу кече жакын деле ушу койгон талапкерлерди баардыгы ынтымакка келип, жакшынакай болуп 21 бир өкмөттү шайлап алгыла. Ансыз да айылдарда көйгөйлүү маселелер аз эмес экенин эске ала турган болсок, анда чындап эле быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылында көп нерселерди чечүүгө үлгүрбөй калуулары да мүмкүн болуп турат. Айтсаңыз, мына өлкө башчысы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады, элдин баарына жагып атат ушу. Колдоп атат. Силер да ушуну колдоп атасыңарбы? Эмне иштер жүрүп атат? Бийлик эмне иш кылып атат, жергиликтүү бийлик? Атаганат өкүнүчтүүсү, бул маселе мындан 16 жыл мурун башталыш керек эле. Биз эл шуну күтүп, үмүт этип турдук эле да. Ошол 16 жыл мурун баштала турган маселе мына Сооронбай Шарипович келгенден кийин жолго коюлду. Кудай кааласа
кетип аткан таштаган кадамдары, жасалган иштери, ой пикирлери теги адамдардын элет жериндеги калктын көйгөй маселесин чечип аткандай болуп атат. Аябай ыраазыбыз. Эми ушу кишини биз жерлерде туруп, айылдарда, теги сайдын бурчунда болсо дагы бутуна бут, колуна кол, колубузга кетмен күрөк алып иштешибиз гана калды. Калган бардык иштелип атат. Эми жанагы маселени элет жеринен баштайлы, элдин турмушун көтөрөлү деп атпайбы? Мына ошол элге элет жеринен бөлүнгөн бирке каражаттар ошо максаттуу пайдаланылса, келсе убагында. Эми жазгы бүтө турган иштер бар, күзүндө бүтө турган иштер бар, кышында бүтө турган иштер бар. Ошого каражат жок болуп калган учурларда аксап туруп калат дагы, аткарылбай кала берет. Эл бийликке болгон ишеними начарлап атат да. Ошондуктан ар бир нерсенин учурунда каражатты бөлдүрүп туруп чечкенге аракет кылыш керек. Азыр маселе азыр коюлуп аткан эң туура. Ал эми бүгүн Сооронбай Шариповичтин жасап аткан ишине биз дагы şu элет жеринде туруп алып, өзүбүз жөнүндө ойлонуп, ал кишиге жанына барып, жакындан бир колдон келишинче сөз менен болсо дагы жардам берели. Жанагындай коррупционерлер бар эмеспи? Аксатып аткан ушуларда. Быйыл жогоруда айтылгандай 13 майда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлашат. Элдин баары ошол күндү күтүшүүдө. Элдин ынтымагы ушундай да билинет эмеспи? Курулай эле ынтымак бололу деп көкөрөк каккандан көрө, кичүүлөр аксакалын урматтап, улуулар кичүүлөрдү ызаттаса, бул күnkү шайлоо эл ойлогондой болот деген ишенимде туралы. Кээ бирлер бул саясатташтырылып атат. Бул өкмөттү мен шайлайм, бул өкмөттү сен шайлайсың дегендей. Мына ал кечейин айыл өкмөтүгө отурабыз. Мына эгин эгилиш керек беле, жайлоого көчүш керек беле, суу чыгарылыш керек беле, мындай бир помидор, жашылчаларды эгиш керек эле. Мына кече жакында суу чыкты каналды. Өзүбүз ручной каздык. Өзүнүн атын жаза албагандар деле депутатка коюп алышып, конкурстан өтүп кетип, анан ынтымакка келише албай, бизде мынакей 3-чү жолу өкмөтүбүздү шайлай албастан тополоң болуп атабыз да. Ата канат өкүнүчтүүсү бул маселе мындан 16 жыл мурун башталыш керек эле. Биз эл шуну күтүп, үмүт этип турдук эле да.